Bismillahirrahmanirrahim. Men 13 bir doğanın 12'si üydün erkesilim. Artımda bir singlim var. Al emi joldoşum 11 tuğan. Erkeklerden en ulusu. 3 ejesi turmuşka çıkan. Menin jaşoomdugu en çoң sokku jana en çoң sabak uşul boldu. Үйдө баары менин эркелетип тилимди таап турушчу. Ал эми келин болуп барганда мен бир эле жолдошумдун эмес, 11 тууганынын бүтүндөй бир чоң үй бүлөнүн жоопкерчилигин сездим. Эркек кыздын текебердиги ошол жерден сынды. Анткени жолдошум эне мээримдин эрте суусаган. 6 балага ата да эне да болуп, алардын жетелеп келе жаткан улуу инсан экен. Мен өзүмдү гана каалоолорумду ойлогонду токтотуп, башкаларга мээрим бергенди, сабыр кылганды ошол үйдөн үйрөндүм. Кайнатамдын даанышмандыгы жана жолдошумдун улуулук сапаты мени чыныгы аялдык деңгээлге чөтү. Ошол үйдөн босогосунан мен байлыкты эмес, кайнатамдын даанышмандыгын таптым. 10 баланы жалгыз баккан кайнатамдын сабырын көргөндө менин ичимдеги ошол жаштык текебердик тоосу урап түштү. Пайгамбар саллаллаху айткан: кимдин жүрөгүндө кыпындай текебердик болсо, ал бейишке кирбейт деген. Хадистин акыйкатын сезгендей болдум. Жараткан мени байлык менен эмес, жокчулук жана сабыр менен тарбиялады. Биз жолдошум экөөбүз өтө чоң байлыкка жеттик. Бирок ички конфликттерден улам баарын жоготтук. Бирок ошол нөлгө түшкөнүбүз биздин чыныгы бири-бирибизди таанууга, кечиримибизге себеп болду. Бүгүн биз кайрадан баарын түптөп жатабыз. Жанымда жолдошумдун колдоосу жана апамдын басып өткөн жолун баяндаган китебим бар. Бул китепти жазууда жолдошумдун демилгеси, биздин үй бүлөлүк биримдигибиздин эң чоң жеңиши. Замандашым, эгер азыр сиз кыйналып жатсаңыз, сынбаңыз. Бул сиздин жаңы жашооңуздун башталышы. Менин тажрыйбам сизге ачкыч болсун десеңиз, YouTube'да жүрөк ачкычы каналыма жазылыңыз. Бирге өсөлү.